Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 1-класстары үчүн кыргыз тили сабагы. Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ысык көл. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты: ысык көл жөнүндө маалымат аласыңар. Көлгө байланыштуу текстти окуп, мазмунун кайра айтып бересиңер жана жаңы сөздөрдү өздөштүрөсүңөр. Ысык көл жөнүндө кластер түзөсүңөр. Ысык көл Кыргыз элинин бермети. Ал тоо арасында жайгашкан. Ысык көл жылуу көл дегенди билдирет. Тереңдиги жагынан дүйнөдөгү көлдөр боюнча 4-орунда турат. Ысык көлдүн эң терең жери 700 метрден ашат. Ысык көлүбүзгө 80ден ашык агын суулар келип кошулат. Кышкысын суукка карабастан көл тоңбойт. Кыргызстандын бейиши болгон ысык көл туздуу. Көлдө ак куулар көп. Ысык көлдү туризмдин борбору деп да койсок болот. Анткени көлүбүзгө кыргыздар эле эмес, чет өлкөлөрдөн дагы туристтер келип турушат. Алар көлүбүздүн сулуулугуна, тунуктугуна суктанып кетишет. Өзгөчө көл жээги жай мезгилинде өтө кооз жана жандуу болот. Абасы таза, жайкысын жылуу. Туш тарабы тоолор менен курчалган көлүбүзгө бардык туристтер суктанып, келген сайын келгилери келет. Балдар, силер дагы биздин Кыргызстандын бермети болгон көлүбүздү көрсөңөр керек. Эми ысык көлгө байланыштырып ооз-эки жана жазуу тапшырмаларын аткаралы. Биринчи тапшырма: берилген текстти окугула жана түшүнгөнүңөрдү айтып бергиле. Келгиле балдар, эми текстте кездешкен жаңы сөздөр менен иштейли. Туздуу, солёный, жээк, побережье, кум, песок, тунук, прозрачный, Кыргызстандын бермети, жемчужина Кыргызстана. Экинчи тапшырманы жазуу дептерибизге аткарабыз. Дептериңерди алып чыгып, бул жерде берилген көлгө байланыштуу сөздөрдү карагыла. Кайсы үндүү тамгалар калып калды? Толуктап жазабыз. Үчүнчү тапшырма: кластерди толтургула. Бул жерде силерге ысык көл кандай деген суроо берилди. Демек, ысык көл кандай? Жазабыз. Үйгө тапшырма алгыла. Өзүңөр элестетүүңөр менен ысык көлдүн сүрөтүн тарткыла. Мен да силердин жайында ысык көлгө барып эс алышыңарга тилектешмин. Ушуну менен кыргыз тили сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.